Бекмырза Рахман уулу. Алтын тыйындуу ажал. Детективдүү повесть. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Топ этип короо ичине бирөө секирип түштү. Ошондой добуш бир аздан соң кайра кайталанды. Демек, ичкериге эки киши кирди. Моруш мерген аңчылыктын артынан жүрүп, ар кандай шоораттын канчалык аралыктан чыкканын, анын жандуунуку же жансыздыкы экенин жазбай ажыратканга көнүп калган. Азыркы чыккан дүк кеткен добуштардын адамдардык экендигин сезди. Бирок кимдир бирөөлөр түнкү тынчтык, айрандай уюган короо ичиндеги жайкы чөптөрдү шуулурата басып, үйдүн эшик тушуна жакындап келе жаткансыда. Уурулар окшойт деп ойлогон мерген шейшепсиз жуурканын серпип ачып, эки аттап терезеге жетти. Ай небак кырашып кеткендиктен сырт түнөргөн караңгылыктын кучагында жаткан. Көзгө сайса көрүнгүс караңгылык. 2 күндөн бери электрдин жок экенин билсе да, сокур үмүт менен выключательди чык-чык эттере басып алды. Сырттагылар да кожоюндун үйдө экендигин билишкенсеп, одоно шыбыш чыгарышкан жок. Күтүлбөгөн жерден эшик тарс эттере күч менен бир тебилди да, каалга шарак этип ачылары менен фонар көтөргөн 2 каран шып кирип келди. Мерген салкын деп кире бериштеги бөлмөдө жаткан. Идиш аяк, кашык бычактан бери жайлоого көчкөндө ала кетишкендиктен, Моруш шашыл шача салган столдун сурмасы кашайып боп-бош болчу. Ашыкпа. Отур. Акыбалың кандай? Бир тулуп алтынга маарып жатасың. Бөлүшөр бекен деп келип калдык. Деди эңгезердеги өктөм, бирок шыбырай сүйлөп. Өңү баштары билинбейт. Бир нерсе кийип алышкан. Колдорунда фонардан башка дагы эмне бары билинбейт. Мүмкүн бычактыр, мүмкүн тапанчадыр. Үн болсо эмнегедир тааныш сыяктанат. Балким шыбырабай катуу сүйлөсө тааныйт беле. Окуя эч нерседен капарсыз жүргөн жеринен башталды. Байлык менен да, алтын менен да иши жок аска ташка конуп алып, 20-30га жакын кой эчкисин, биринеки бодомалын жайып таштап, мерчемдүү жерлерден чогоруп жүргөн. Капысынан ат артып жол басып, айылдашы чунак кулак эгеш келип калды. Оң кулагы сол жактагысына караганда кичинекей төрөлгөндүктөн, тууган уруктары гана эмес, айыл боюнча аны чунак кулак деп чакырыша турган. Мурун соң экөөнүн ортолорунда алыш-бериш мамиле болбогондуктан, убара чегип келгенине караганда зарлы иши бар сыяктуу. Аркы беркине өткөн кеткенди сүйлөп 1 сааттай отурушкан соң, дасторконго бата тилешти да, чатырдан оолагыраак басышты. Моруштун бала чакасы укпасын деген максат менен мергенди атайлап жалгыз бөлүп кетти. Эмнегедир чунак кулак толкунданып алган. Моруш аке, бул өрөөндүн жайлоолорун коен жатагына чейин сизчелик эч ким билбейт, туурабы? Туура. Ошону ойлоп атайын ат тартып астыңызга келдим. Кош, эмне демекчисиң? Бир ишке жарабасаңыз болбойт. Деги колдон келе турган ишпи? Келет. Сиздин гана колдон келет. Анда айтчы, угуп көрөйүн. Убадага кандайсыз? Кандай дешти? Начар дештиби? Жок, окуй. Эч кимден деле сураганым жок. Моке, жанагыны чогуу жасасак, тилиңизди тишиңизге катып жүрө аласызбы дегеним да. Оорулук эмеспи? Мергендин бул суроосу эгешти селт эттерди. Анткени анын анча-мынча өнөрү айылдаштарына белгилүү болчу. Жок, моке, оорулукка сизди чакырмак белем. Анда бөркүңө ишенгенде ишен. Сүйлөштүк. Кыскасы, бир жерде катылган бир тулуп дилде бар. Кытайга барганда бир кемпир жолугуп, ошону издеп көр деп өтүндү. Дилде дейсиңби? Ооба, дилде. Алтындын эң таза түрү. Түсү бир аз кызгылтымыраак болот дешет. Кызык экен. Кайерге катышыптыр? Эркештүүгө. Моруш мерген ойлонуп калды. Совет бийлиги жаңыдан орногон жылдардан тартып, улуу ата мекендик согуш башталганга чейин бул жайлоолор аркылуу канчалаган байлар, содагерлер, басмачылар качып өтпөдү. Ошолордун көпчүлүгү кайра кайтып калсак керектейбиз деген ой менен кымбат буюм теримдерин, алтындарын, чек аранын жак эбилиндеги аскаларга, карагайларга катып кетишкен. Анча-мынчасын айтылып жүргөн аңыз кептердин аркасы же бирөөлөрдүн көрсөтмөсү менен таап алгандар болуп жүрөт. Ырас мага ишенип келип сырыңды айтып олтурасың. Жаш бала эмессиң. Ал эми айт эми. Ал кандай, каяктагы, кимдер каткан алтын болуп кетти? Туристтик документтерди даярдаган соң, тууган туушкандары менен коштошуп, чунак кулак эгеш Кытайга жөнөдү. Чунак кулактын атасынын бир туугандары Кытайдын Кызыл суу деген жеринде жашайт.
мурунураак кат кабар алышып жүргөн. Алар кат аркылуу келип кет деп чакырган соң бир барып таанышып келиш үчүн чыгынды. 1953-жылдары бир паспорт менен 10дон ашык кытайлык кыргыздарды СССРге чек ара аркылуу өткөрүп жатканда Эргештин атасы Үркүнбай гана келип, калгандары чоң атаңар басмачы болгон деп сурак берип жүрбөйлө. Андан көрө жөнө туралы деп кооптонушуп, Кызыл Сууда кала беришиптир. Оору жаналгы чатка конуп, эптеп айылдагы адам санын көбөйтүп жүргөн Эгеш ал жердеги кыргыздардын эң кадырлуу адамына айланды да калды. Анткени Эгеш Кыргызстандан Кытайга жарым кылымдан ашык убакыт өткөн соң барган алгачкы карлыгаштардан эле. Күн сайын кой союшуп, мейманга чакырышат. Туугандарын, алардын жашоо тиричилигин билгенге кызыгышат. Күтүлбөгөн жерден чоң саясатчы болуп кетти. Эки сөзүнүн биринде СССРдин биринчи да, акыркыда президенти Михаил Сергеевич Горбачевду мактап жатты. Ал киши болбогондо кытайлык туугандар менен өмүр бою байланышпай калышмак. Эгешти бүкү деген бели бекчейген кары кемпир аны муну сурамыш болуп, көпкө чейин тооруп жүргөн. Жашы 80дерге барып калса да, акыл эси жайында. Колундагы ыргай таягын эске албаганда баскан турганы тың. Болгону жанына Кызылбет Акмончок деген 10 жашар небересин ээрчитип жүрдү. Эртең кетем деген күнү ошол кемпир Эгешти эендетип чакырып алды да: "Эгеш балам, сен биздин баргы урубуздан болот экенсиң. Тууган болобуз. Менин өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Жүрөгүмдө катып жүргөн бир сыр бар эле. Ошону айтсам аткара аласыңбы балам?" деди. "Айта бериңиз чоң эле. Пайгамбар жашындагы сиздин өтүнүшүңүздү орундатпасам уят болбойбу?" "Эгеш балам, түнөгөн үйүңдүн түтүнүн сыйла, кеңешкен кептин бүтүмүн сыйла деген. Менин өтүнүчүмдүн өтөөсүнө чыгар деп сага ишенип айтып отурам. Раматылык атам арстан бай киши болгон. Басмачыларга жең ичинен жардам берип жүрүп, акыры 4-түнчүлөр тарабынан куугунтукка алынып калды. Болгон малынан жыян Кашкар базарларына айдап барып сатып, буунуп түйүнүп, ага чейин даяр турганбыз. Түн катып көчүп калдык. Мен анда тогуздарга чамалап калган секелек кыз элем. Эркештүү деген асказоолу жайлоодон ашып баратып, көч токтоп, өрүлөп калды. Ушул белди ашсак Кытай деп жатышкан. Ага туугандарды кошуп эсептегенде 20 чакты киши элек. Атам бир заматта жоголуп кетип, 1 саат убакыт өткөн соң кайра пайда болду. Кайда жүрдүң жоголуп деген апамдын сестенген суроосунан улам, апамды, улуу агамды, мени чакырып алды да: "Алтынды табуу оңой, акылды табуу кыйын" деп айтышат. Угушума караганда Кытай солдаттары чек арадан текшерип өткөрүп, кымбат баалуу алтын күмүш буюмдарды, алтын тыйындарды алып калып жатыптыр. Не бар не жок бизди дагы алдыда кандай кыйынчылык күтүп турганын бир Кудай гана билбесе, пенде билип болбойт деп, бир тулуп алтынды тетиги эки асканын ортосундагы жоон, ача, жаңы чирий баштаган карагайдын көңдөйүн кеңейте оюп туруп катып койдум. Оозун кабык менен жаап, тыбыркайлап таштадым. Ача жеринде турумтайдын уясы бар. Жылдат ойт. Алтын ошол уянын түбү тушта. Эгер насип буйруп, туулган жерге кайта турган күн болуп калса, пайдасы тиер. Унутпай эсиңерге сактап калгыла" деди. Мына эми гүл өсөт, соолот, адам төрөлөт, өлөт дегендей, ошол сыңары билген 3 адамдын небак көздөрү өткөн. Акем көп аракет кылды. Бирок закондон коркуп, чек араны бузуп, эркештүүгө өтө албай жүрүп, арманда кетти. Менин акыбалым болсо бул. Ошол таң агарып келаткан агыш асманды тирей ыргалып турган бийик ача карагай эмдигиче көз алдымда турат. Белге бутаатым жетпейт. Оң тараптагы эки бийик асканын ортосундагы үркөрдөй болгон топ карагайдын сол четинде: "Эсиңе бекем сакта балам, жазасын тартпаган жамандык болбойт" деген. Атам арстандын маңдай теринен жыйналган байлык эле. Таап калсаң кайрылышарсың. Уулдарым Мамат менен Садырды таанып калбадыңбы? Оңу келсе Кыргызстанга барат. Кааласаң өзүң кайрыларсың. Бүкү чоң эне, эркештүүнү жакшы билем. Барарым менен аттанып чыгам. Сизге сөзсүз кайрылам. Анда балам, аттанар алдында бир батамды берип коеюн. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Астанаң алтын, коргонуң күмүш болсун. Ар дайым жолуң ачык болуп, ата бабалардын арбагы колдоп жүрсүн. Амин. Өрөндү, бел-белестерди көркөбөлөгөн жайайы агзоолордун арасында да өз бийлигин жүргүзө баштаптыр. Кызыл-тазыл гүлдөргө, жашыл шыберге, түркүн куштардын көңүлдүү үндөрүнө бөлөнгөн табигат бойго жеткен кыздай толукшуйт. Тоо карагаттары мөмө алып,
анысы ала бөрөк болуп калыптыр. Моруш менен Эргеш ал күнү аска ташка жатып алышты да, эртеси эркечтүүнү карай эрт аттанып кетишти. 2 саат чамалуу жол жүрүшкөн соң самаган жерлерине жетип алышты. Эркечтүүдөгү бул бийик аскалар аркылуу илгертен бери уурлар менен качып бозгондорго агаттачу, мал салуурдагандар үчүн өтө ыңгайлуу жол. Туш тарабы чер. Мерген Бүбү кемпирдин айткандары дал келе турган жылгасына эгешти эриштип келген эле. Чек ара заставасы негизги жол өткөн Бөксө тоолуу өрөөн жакта болгондуктан эркечтүүгө мергендер коркпой үркпөй келе беришет. Бул жердин сыры ой чуңкуруна чейин моорушка дайын. Бирок үркөрдөй топ карагай бар аскалар бир топ жерде бар экен. Турумтайлардан болсо дайын жок. Өлгөн болуш керек. Чамасы бала чакасы тукумулаш үчүн башка колот кобурга уясын которуп кетишкен сыяктуу. Анын үстүнө куурап же көчкү алып жыгылган карагайларга сан жетпейт. Аркы теркесин алып жатат. Башы ача карагайдан баш адашат. Биринен бири сырдуу көрүнгөн, тикендүү бутактарын ыргалткан карт карагайлар бой кирет. Мындай 60-70 жыл чамурун өскөн карагайдын азыр бой ыргап, тоонун салкын желине ыргалып дале турарына ишеним жок эле. Туш тарабы бийик аскалар менен карт карагайларга жык жыймашы калган бул жерден катылган тулупту табуудан үмүттөрүн үзөк карап турушту. Таттуу ой кыялдардын табысы уйтушту. Албетте, баргы эле ача карагайга чыга калып, дилде салынган тулупту сууруп чыгып, тең бөлүшүп алып баса беришчүдөй көрүнгөн. Кантке менен кызыкчылыктары, үмүттөрү күчтүүлүк кылган экөө мерчемдүү жердеги карагайлардын өсүп турганын, куурап жыгылгандарынан бери тыкандык менен изилдеп көрүшүп, ал күндү батырышты. Алтындын таасирин карачы, болбосо бир күндө жөндөн-жөн мынчалык көп карагайларга тырмышып чыгып, кайра түшүп, чаң, пырсыр болуп, колууттарын тыттырышмак эмес. Жаш кездери болсо гана атаганат. Арбайган тарбайган ийне жалбырактуу бутактардын арасынан оңой эле сойлуп өтүшмөк да, ол жону оңой гана таап алышмак. Кийинки күндү да жөн өткөрүшкөн жок. Улам жаңы туш болгон ача баштуу карагай бир тулуп дилделерди катып алып, сырдуу ыргалып жаткандай туюлат. Бирок тырмышып чыгып барышып эле кайра маанайлары сууп түшүп жатышты. Күн акырын төбөгө келип, түш та болду. Мооруштун мергенчиликке чыкканда ала жүрчү кол чаначы бүгүн да жанында болчу. Белге жакын жердеги кезектеги топ карагайдын бирин тинтип жатышкан. Кече күнү деле бул жерди бир сыйра карап чыгышкан. Кантке менен үмүт кургур үзүлбөйт турбайбы? Ал топ карагайдын желке тушундагы тектирчеге көчүк басты да чунак кулакты чакырды. Эгеш, бери кел. Жарма жуталы. Колчанаштын боосун чечип, чулкулдата чайкап алган соң оозун кайырды. Чаңкап турганда муздак жармадан өткөн суусундук болбос. Кере-кере жарма жутуп бараткан Мооруш бир кезде тык токтоду. Өзүнө тушташ, бирок 5-6 метрдей төмөнүрөктө турган четки куу карагайдын уш жагындагы оңрайган тешикти көз чалып калган эле. Эки ачанын бири учунан сынып түшүптүр. Чагылган тийгени же жыгылган экинчи бир карагай уруп түшкөнү белгисиз. Кубанганынан аз жерден жарылып кетпей аз калды. Бир башкача үн менен бакырып алды. Эгеш, таптым. Тигөйдө эки буттап жүргөнүнө алымсынбаган чунак кулак 4 аяктаган бойдон алаптап чыгып келатты. Эңсеткен чакан, бирок узун тулуп ортодо жатты. Оюктун оозундагы каалга түшүп калгандыктан жаан, кар тиип, нымдан улам тулуп чирий баштаптыр. Чамада карагай жакында толук куураган сыяктанат. Тегерек, кызгылт сары дилделерди кызыга карап олтурушту. Тиштеп, салмактап көрүштү. Ар биринин салмагы 100 граммдан ашып түшкөндөй. Бул алтын тыйындардын беттерине түшүрүлгөн чиймелерди түшүнүп болбойт. Жазуу десең кандайдыр бир жаныбардын сүрөтүнө окшоп кетет. Же сүрөтпү десең, эмблемага да түспөлдөш. Чунак кулактын толкунданганы, шашкалактаганы, дилделерди баса калганы бир башкача болуп жатты. Ага караганда бир көйнөк мурда жырткандык кылдыбы? Айтор Мооруш кадимки жез тыйындарды кармагандай кайдыгер отурду. Кыскасы, 113 даана алтын тыйындарды калтарый санаган Эгеш Моорушту карап, "Кандай белели Мооруш аке?" деди. "Ылайык көрсөң 60-ын өзүң алып, 53-ün мага бер." "Топтура бөлүштүрдүңүз, Мооруш аке. Мен Кытайга барбаганда, мен угуп келбегенде, бул дилделерди кайдан табат элек, Мооруш аке?" "Эгеш, кантке менен сенден бир көйнөк болсо да мурда жырткан кишимен. Бүкү кемпирди унутпайлы. Бул тыйындар анын атасынын бешене тери менен жыйналган." Чунак кулак бети башын тырыштырып алды да шарт кол шилтеди. "Кытайга кантип жеткирмек элек, Мооруш аке? Алтын адамдын башын жейт деген. Бирөөнүкү оңойлук менен буйрубайт дешчү. Кантке менен түлөөт көрүп, арбагына багыштап, Куран окутуп коелу." "Коюңузчу, Мооруш аке. Эски көз караштагы киши турбайсызбы? Бизге буйруптур Кудай. Коркпой үркпөй пайдалана бериңиз. Кана, бөлүштүрдүкпү?" "Туура эмес, ышкылып жатабыз. Ойлонолу, кеңешели. Жок, угуп жатпаган соң эмнеге шашмак элек?"
Тапқан биз, демек алтын биздики. Жай сиз да бир нерседен коркосузбу? Жүрөктү тайманбас кишиди ойлоп жүрсөм. Дилделерди экиден бөлүштүрүп жаткан чунак кулак Mooruş алдына турасынан алып олтурган чып этмене көз кыйыгы менен карап коюп жатты. Расбы, Mooruş аке? Рахмат эним. Байытып жатсаң, ким ыраазы болбойт сага? Жан адам кооз ачмай жок. Аны сүйлөшпөдүк беле. Чунак кулак шашып ордунан турду. Эрте күндү кеч кылбай мен эми аттанайын, Mooruş аке. Эртең кетпейсиңби? Кийикке чыгабыз деп жөнөп кеттик эле. Эмне шылтоо айтам эми? Жол болбой калды деймби? Экөөбүз болгондо жакшы жооп тапмакпыз. Жолубуз болбой калды деп коюңуз. Карап отур дейсизби? Чунак кулак шашкылактаган калыбында атынын белин бекитти да шапыргып минди. Келинчегиме аска таштагы Mooruş акенин үйүнө кеттим деп чыкканмын. Күтүп жаткандыр. Эмесе кошуңуз, Mooruş аке. Деп көз кыйыгы менен чып этмени дагы бир ирет чолуп өттү. Жанатан бери тигинин сөздөрүнүн шашкалактаганынын төркүнүн эми гана түшүнгөн Mooruş баш чайкап күлүп гана койду. Көрсө качан тарс эттире бир коер экен деп чочулап аткан тура. Алтынды табуу оңой, акылды табуу кыйын деп Бүкү кемпирдин атасы Арыстанбай туура айткан экен. Арадан бир ай өтүп өтпөй айылдагылар чунак кулак бир тулуп дилде таап алган имиш деп кеп кылып жүрүштү. Жел болбосо чөптүн башы термелбейт эмеспи. Mooruштун божомолунда эгеш ичип алып, аракеч досторуна мактанып койгон сыяктуу. Көп өтпөй эгеш жип сатып алганы жатыптыр деп калышты. Бир бастырып барып тигиге жолугуп, убаданы бузгандык жигитке жатпастыгын айтып, этият болбосо алтын адамдын башын жеп тынарын эскертип коймок болуп жүрдү. Биринчиден, айылдын балдарына ишенди. Арасында жаман ойго бара койчулары жок. Экинчиден, чабылган чөптөрү убагында байланбай калды. Кыздары жаш. Алды араң 12-ге чыгат. Биринчи аялынын согончогу канабаган соң 7 жылдан кийин гана ушул аялына үйлөнгөн. 3 кызы бар, Кудайга шүгүр. Кыздары кол арага жарап калгандагы буйдалып турбайт эле. Анын үстүнө күн да быйылкыдай эч качан ысыган эмес. Чабылган дестелер чөмөктөлгөнгө чейин куурап кетип жатты. Ошондой аптаптуу, орум жыйым күч алып турган күндөрдүн биринде күтүлбөгөндөй суук кабар болду. Чунак кулак үйүнүн жанындагы чычырканактуу сагызган токойдо асынып өлүптүр. Кандайча, кантип, эмне үчүн деген суроолорго жеке Mooruş эмес, жалпы өрөөнүн эли анык жооп таба албай таң калып турду. Ал араң 29 жашка толгон эле. Түн менен кошо түнөрө кирип келген экөөнүн жан суго суроо болбостугун түшүндү. Үрөйлөрү жаман. Киши өлтүрүүдөн да кайра тартпай турган түрлөрү бар. Дилделерди кайда каттың? Давай алып чык. Деди ол бурлоосу курч бычактын учу менен Mooruşту ээктен көтөрүп. Кайсы дилделерди? Бычактын сүрү өтө жаман болоруна мурда маани бербей жүрүптүр. Эмнегедир үшү кетип калды. Тегене, энең Бурайын Косой. Жойпуланбай ачыгын айт. Дилделер кайда? Улуу тоолордун караңгы үңкүрлөрүндө жатып, жол боорус илбир саралаган черлерин аралап жүрүп, корку дегенди билбеген мергенден болсам эмнегедир буттары калтырай баштады. Дилделерди алышкан соң баары бир чунак кулактай кылып асып салышат деген ой башынан кетпей койду. Жайлоодон атайын огородундагы беденин биринчи чабагынча бүтүрүп, бир же 2 күн туруп, кургаса бир отоло боолап кетейин деп келген. Чунак кулактын беажал өлүмү бир жумадай ойлондуруп жүрүп, акыры анын башына келе турган коркунуч өз башына да келе турганын сестенткен ой бара-бара унутулган. Мындай болорун билбей калды. Кап, алтындар мынчалык жарга кыстаган жагдай түзөт деп түк ойлогон эмес. Балдар, кайсы дилден айтып жатасыңар? Чунак кулак экөөңөр тапкан алтын тыйындарды айтып жатам. Кана алып чык. Эч кандай алтын жок менде. Энең Бурайын Косой, жакшылыкча айт эми. Алтындар кайда? Жайлоодобу? Үйдөбү же тамдабы? Жок менде. Мунун жана айтпайт окшойт. Деди жанатан бери үндөбөй турган шериги сөзгө аралашып, үнү тааныш эмес. Ошол эле учурда ичке гүрсеттире бир муштады. Экинчи сокку ичин басып түйүлө калган мергендин тумшугуна тийди. Оонап түшкөн аны аёсуз тепкилеп жатышты. Ай деген айкырыгы чыгары менен оозуна чүпүрөк тыгып, анысы аз дешкенсеп, колу буттарынан бери байлап салышты. Ме сага айтпайсыңбы, а? Ме. Mooruş өмүрүндө мынчалык токмок жеген эмес. Ызырынган, дүйнө мүлкү үчүн башын сайган белгисиз каракчылар оң келди жерине тепкилеп жатышты. Оор онто аралашкан дүпөтүп табыш
тынч турган көчөгө чейин угулуп турду. Тилекке каршы жака белиндеги коңшулары да жайлоого кетишкен. Жакадагылардын калган каткандары тегиз уйкуга баш койгон болчу. Мооруштун чоң атасынын бир көзү кылыр боло турган. Ошондон улам аны көз жокто же уруша кеткендер касой дешчү. Аны кызыктырган ушул сөз болду. Демек эки каракчынын бири болгондо да олбурлуусу үнүн таанытпас үчүн шыбырай сүйлөп жатканы айылдашы. Бир кезде ошонусу болду токтот. Эми кайра сурап көрөлү. Жакшылыкчы айтпаса чунак кулактай кылабыз, деди энтиккен калыбында оозундагы чүпүрөктү алып жатып. Чурай тушу сыздап ооруган Мооруш онтоп тиштене көзүн жумду. Оозунан кан агып, түкүрүнөрү менен ыргыта тебилген маңдайкы бир тиши полго тык эттирип ыргып түштү. Тигилер анын бул түрүнө боор толгоп коюшкан жок. Мерген эми ыза отуна чулганып, жанатан бери ой дүйнөсүн бууп турган коркунучтан арыла баштады. Алтындардын кайда катылганын айттырып алгычакты өлтүрө коюшпайт. Ошондуктан буларга бирди көрсөтпөсө болбой калды. Бирок кантип амал айла табышы керек. Чунак кулак өзү гана өлбөй, көрсө Моорушту кошо өлтүрүптүр. Алтын кайда? Эми арык каракчы суракты күчөттү. Колундагы тапанчасынын учун Мооруштун оозуна салды. Катып койгонмун. Кайерге? Карагайлууга катканмын. Куусын кара бул касойдун. Карагайлууңар кайсы жерде? Деди арыгы олбурлуусуна кайрылып. Ат менен 2 сааттык жол. Жалган айткан жоксуңбу, Колуңарда турам. Жалган айтсам жазалагыла. Карагайлуунун кайсы жерине каткансың? Үңкүрдө. 2 бийик ак зоонун Карагайлуу быткыл жактагысында. Түштүк тарабында жол бар. Моорушка Карагайлуудай тааныш жер жок чыгар. Ошондуктан токтолбой сүйлөп жатты. 2 бийик ак зоонун жана үңкүрдүн да бар экени чын. Бирок дилделерди ал жерге каткан эмес. Эгер бизди убара чектирген болсоң, ошол жерге ит аткандай тыйратып атып салабыз да баса беребиз. Үй бүлөңдү да тынч койбойбуз. Килейген жайлоодо жалгыз отурат экенсиң. Күм жам кылыш текейден арзан. Түшүндүңбү? Түшүнбөгүдөй жаш бала эмесмин. Таң атканча 3 кадам шашыла ат бастырып баратышты. Моорушка аркандалган өз аты тийди. Тигилердин мингендери чоочун. Бул айылда мындай аттар жок. Карагайлууга чейин 2 сааттай жол жүрүш керек. 2 каракчыны ээрчитип жөнөгөн мерген 2 чоң шан салууга жетишти. Биринчиси жайкы таң эрте атат. Демек көздөгөн жерге жетип барганда жарык кирет. Тигилердин өңү түсүн таанып калууга үлгүрөт. Экинчиден Карагайлуунун этегиндеги мал сарайдын жогору жагында жол боюнда жапалак арчылар бар. Ошолордун биринин арасындагы суурдун ийининде досу кудуңдун чып этмеси катылган. Жол менен мылтык көтөрүп же асынып жүрүү өтө опурталдуу. Заставанын солдаттары тынымсыз каттап турат. Колго түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бейжай кесепеттен сактанышып, Мооруштун мылтыгын аска ташка, кудуңдукун болсо Карагайлууга катып коюшкан. Экөөтөн кийиктери көп, өңүттөрү ыңгайлуу жайлоолор. Муну 2 достон башка жанадан билбейт. Кимиси кийикке чыкса пайдаланып, дат басса майлап сайлап, мылтыкты кайра ордуна сөзсүз калтырып коюшат. Эптеп ошол жапалак арчага жетип алса, калганын Кудайдан көрөт. Көкжарга алдамчылыгы, анча-мынча уурулугу менен атагы чыккан, ошол эле учурда ак көңүлдүгү менен айрымдарына жаккан чунак кулак эгештин сагызган токойдогу табышмактуу өлүмү ар кандай уудуулуу ушак кептерди жаратты. Адатта чымынды төө көрсөтүп сүйлөгөнгө маштар сейрек кездешкен мындай окуяны каалагандай жириктеп жатып калышты. Аялың көп урчу эмес беле. Ошого кектенген кайнылери шашпа деп жүрүшчү. Ошолор эле муунту өлтүрүп коюшуптур деп, бир айтса, түбүнө көрүнгөнгө көрсөткөн алтын тыйындары жетти деп жүрдү. Кыскасы, 2 жуманын ичинде таңданган, кекерлеген, боор ооруган, мыскылдаган ар түрдүү версиялардын далайы айтылды. Ал тургай Карып карыянын кашындагы коросунан жоголгон чарысын урдаган ушул. Чунак кулак имиш, элдин көзүнчө күнөөсүн мойнуна алып, уяткарып койгон экен. Ошого намыстанып, мууну өлгөн тура дегендер да болбой койгон жок. Бардыгынан да Көкжардагы участкалык милиционер Макен Ормоновдун башы катты. Райондук ички иштер бөлүмүндө атайын түзүлгөн опертоп алыскы жолго ылайык бензин жок деген шылтоо менен келбей калгандыктан кылмышты изилдөө жалгыз өзүнө жүктөлгөн. Кылмыштын кичине жиги билингенсигени менен натыйжасы жок. Айрым белгилер эгештин киши колду болгондугун далилдеп турат. Билектери көгөргөн, алкымында миздүү нерсенин чийип кеткен изи бар. Маркум ошол түнү түш ченде үйүнөн чыккандагы Асыран деген шопурдукунда Мансур
Кубан деген достору менен керели кечке карта ойноп арак ичип олтурган. Асыранды менен анын аялынын айткандарына караганда ортодо эч кандай деле кыжыңдашуу, кайым айтыш же мушташ болгон эмес. Тамаша аралаштыра сүйлөшүп, абдан көңүлдүү олтурушкан. Буюрса быйыл отун суумду, жем чөбүмдү камдап алдым. Эми жылдагыдай кыштан корко турган жайым жок деп сүйүнүп олтурганын, анын өлүшүнө, болгондо да өзүнүн жанын өзү кыйышына эч кандай негиз жок. Үйү айылдын этегинде, андан ылдый сай бойлогон сагызган токой уланып кетет. Илгери сагызган деген батпай, бык-бырдай кайнап жатчу эмеш. Ошондуктан улам шакылыктаган сагызганы көп токойдо ушинтип атап коюшуптур. Макен териштире келип, аны эң аркылардан болуп Мансур менен Кубан көргөнүн аныктады. Бирок экөө тең саат 11:45-те Асыранды үйүнөн чыгышкан соң эгеш менен коштошуп, катар турган үйлөрүнө кирип кетишкен. Экөөнүн тең аялдары күйөөлөрү телевизордогу көркөм фильм бүтөрү менен үйгө киргендигин, андан соң эч жакка чыкпай эс алышканын айтышты. Айылда бир гана кыргыз телевидениясы көрсөтөт. Программа боюнча ошол кылмыш болгон түнү 10:15-те Снайпер деген америкалык көркөм фильм болуп, ал 11:40-та бүткөн. Демек, экөө чынак кулак менен 10 мүнөт гана чогуу басып келишкен. Асыран менен тигилердин үйүнө чейинки аралык жай бассаң 10 мүнөттүк жол экен. Аялдары туура айтыптыр. Мындан сырткары Мансур менен Кубан экөө тең чынак кулак менен мурун соң гермур айтышып, карама каршылыкка барган эмес. Макен кулагы чалган имиш боюнча Асыранды шопурду кысмакка алып көрдү. Сиз бир машина чөп түшүрүп берсеңиз, бир дилде берген экен го десе, тиги дилде деген кандай болот? Макениним, азыр кимдин колунда бар дейсиң? Болсо көрсөтчү, илгери болгондур. Андай эрсе биздин түшүбүзгө да кирбейт деди. Колунан кармап калбаган соң эч кандай айып кое албайсың. Ал эми эгештин келинчеги бырылдап ыйлагандан башкага жарабаган немекен. Чамасы эгеш ага эч нерсе айтчу эмес окшойт. Ошондой күйөөсү менен аялдын ортосунда жашыруун сакталган сырлары көп үй бүлөлөр да болот эмеспи? Ошентип эгештин түн ортосунда сагызган токойго ким менен барганы табышмак бойдон калды. Ал жалгыз болгон эмес. Анткени окуя болгон жерден президент сигаретинин бир топ калдыктары табылды. Тааныш бирөө жар менен кезиккен. Болбосо түн ортосунда токойду эмнеге араламак? Же арак ичиш үчүн бурулушкан, же көк жардыктар жомоктоп айтып жүрүшкөн. Таап алган алтындарын ошол токойго каттуу экен. Акмалап жүргөндөр болсо байкап калып, тигини өзүн өзү аскан деп ойлошсун деп, муунтуп өлтүрүп туруп асып салышты дейм. Ушул сыяктуу көдөк, башты тумандаткан ойлор жаш инспектордун эсин эки кылды. Кылмыш болгон жерден президенттен башка оролуп тартылган махорканын калдыгын бир бөтөлкөдө табышты. Сигарет түбүндө фильтрине чейин тартылып, кээ бирин жерге уйпалап, майдаланып өчүрүлгөнүнө караганда, чылым ээсинин бир нерсеге кыжаалат болуп, нервтенгени байкалат. Чамада булар көпкө сүйлөшүп олтурушкандай. Өрөөн боюнча чылымчылардын түтөткөнү махорка, арзан, ачуу, андан сырткары кумарды тез кандырат. Ошондон улам тамашалап, термоядер деп алышкан. Кээде гана астра же полет чегип калышпаса, президент сыяктуу кымбат сигареттерди шаардан келген бирин экин гана бирөөлөр тарткан болбосо, айылдыктар кайдан? Демек сырттан кимдер келди экен? Ал ишти дал ушундай баштоону чечти. Алгач тамекинин калдыктарын куураган эки чырпык менен кыпчып сууруп, целлофан калтага салды да, арактын шишесин кошуп, манжанын издерин аныктап алыш үчүн областтык экспертизага жөнөттү. Каркотекадан карап көрүшсүн. Сактыкка кордук жок демекчи. Мүмкүн кылмышкер мурда соттолгон адам болуп калса, анда аны ал аркылуу табыш жеңил болот. Адаттагыдай ар кимдин жумуштарын жасап жүрүп, үйгө кеч келген Асыранды шопурдун бүгүн да кабагы салыңкы. Баягындай жадыраңдаган пейили жоголгон. Эмнегедир бир нерседен улам ичим тап болуп жүрөт. Гирзой өтүгү менен түз эле төргө өттү. Аялы сайраштын жаңыдан шыр бүтүп, төргө жая салган шырдамалы менен мурдагы курама көрпөчөлөрүнө гирзой өтүктүн издери бал чайып түшүп калды. Ит атайы тутулган сайраш: "Бутумду чечип төргөтсөң болбойбу? Кичине эмгегимди сыйлап койбойсуңбу?" деди капа болуп. Бул айылда үйгө бутту чечип кирген кишилер саналуу гана. Көпчүлүгү чаң, ылай болгон өтүктөрү менен сүзөнөк букадай качырып, түз эле төргө өтүшөт. Арчып же тазалап коюшса жакшы болбойбу? Тоолуктардын пейилдеринин кенендигин көрсөткөн салттарынын бири ушул. Бутуңузду чечип кириңиз деп кайсыл келин кайнагаларына кашкая карап талап кое алат эле. Каңкылдаба, мени бүгүн көрдүң беле. Андан көрө тамагың болсо алып кел. Адамдын эмгегин эч баалабайсың. Атаңдын кара кулу бардам этер. Көп мени чакпач. Чарчап араң келип отурса капталдан каап киресиң да энең турайын. Дайыма ушундайсың. Бир нерселерге кабыргаң кайышып турса, кайра көңүл көтөрүп коюштун ордуна иттей капталдап арыр этип качырасың да турасың.
Ардегиде эмне кылдым сага? Ушу сенин итке гана теңебегениң калды эле. Болгонун айттым го. Жапчагыңды энең турайын. Ушу силерди багайын деп күндү күндөбөй, түндү түндөбөй жан урап, кыл чайнап жүрсө билишпегениң кара. Чыга эшикке көзүмө көрүнбө. Асыранды дубалды жөлөнүп турган жастык менен аялым бир урду. Жанаракта жолдон арак ичип олтургандарга кабылып, жүздү согуп алгандыктан ачуусун токтото албай калды. Мас кезинде Асыранды сөзсүз жаңжал чыгара турган. Аялы аны бүгүн соо деп жаңылышып алды. Күндө жаңылышпаган аялы бүгүн байкабай калып, күйөөсүнүн жарасын сыйрып алган. Сырткы бөлмөгө чыга качкан анын артынан сөгүнгөн Асыранды кошо чыкты. Бир ачуусу келгенде бир нерселерди сындырмайын, же аялын бир төпөштөп коймоюн токтобогон адаты бар. Ошонусу кармады. Үй ичи чакчалекей будуңчаң түштү да калды. Энең турайын, сенин айыңнан эл жеткен алтынга жетпей калдым. Сенин айыңнан элге окшоп бардар жашабай калдым. Сенин айыңнан энең турайын. Мен эмне кылдым? Сени багам деп жүрүп артыңдан куруп калдым. Алтындан, колго тие турган алтынды бирөөлөргө алдырып жибердим акмак. Кошуналар жүгүрүп кирип, арачага түшүп жатып, араң ажыраштырды. Бул күндөгү болбосо да ар бир жумада кайталанып турган көндүм иштеңизчи. Бирок Сайраштан башкалары кайдагы алтын жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнбөй турушту. Капчыгай ичиндеги кыя жол бирде бийик зооканын үстү менен, бирде узун өскөн арча карагайдын арасы менен өтөт. Тээ алыста мөңгү жаткан бийик аскалар агарат. Ошол аскалар тараптагы колоттон түшкөн суулар ушул капчыгай ичиндеги булкунган дайрага кошулат. Нечен курдай ушул арча карагайлуу жол менен өтүп жүрсө да, түнкү капчыгайдын бүгүнкүдөй сүрдү сезилерин мурун соңку байкабаптыр. Ылдан бараткан аттардын туяктары таштарга тийген сайын чак чук этип, үн эки тараптагы аскалардан жаңырып, 3 атчан эмес, 300 атчан келаткандай элес берет. Эки каракчынын бири айылдашым болуш керек деген олбурлуусу Мооруштун атынын чылбырын үзөңгү бооланып алды да, экинчиси артта куйругулаш келатты. Тез бастыргыла, таң атканы калды, деп борк этип, качан жетебиз, же жеттикпи деп чыдамы кетип жатты. Жердин алыс жоогун, шартын, уусун билбегенине караганда мунусу чоочун. Башка жактык. Түнү заставанын солдаттары тургай, айылдыктар дагы кем каттайт. Чолпон жылдызынын кылайып чыгып, балбылдап турганына караганда таң атаарына аз калыптыр. Тигилер бет чүмбөттөрүн сыйрып салышпады. Касой деп сөгүнгөндөн улам, олбурлуусунун айылдаш экенин билди дечи, бирок кимиси. Аттарда тезирээк көздөгөн жерлерине жеткирип, көкчөптүн ооз толо чайнаганга ашыккансып, жүрүштөрү ылдам. Мергенди чочулаткан нерсе бул экөөнүн ташпоор мамилеси. Шүйлөрү жаман, ырайымсыз, ташпоор, суук, аяй турган кыпындайда түрлөрү жок. Бечара чунак кулакты өлтүргөндөр ушулар. Моорушта дилделер бар экенин да ошол чунак кулактан билип алышкан. Уруп, жанагы өзүн тепкилегендей өзөртө тээп жатып, бардык сырды билишкен. Мергендин бою жыйрыла түштү. Булардын ачуу тепкисин эстегиси келбей кетти. Эми эки каракчыдан эптеп кутулуш керек. Болбосо алтындан айрылганы аз келгенсип, өмүр менен да кош айтышы мүмкүн. Балдары жетим, аялы жесир калат. Кеп кылычта эмес, чабышта дешет эмеспи? Ишенген чып этмеге жетерин аз калды. Ордунда болду экен деген суроо эми жүрөгүн эзе баштады. Карагайлууга, анын чатындагы жапалак арчага жакындаган сайын ичинен чыйпый чыгып жатты. Эптеп мылтыкка жететтечи, бирок кийиктен башканы атып көрбөгөндүктөн колунан киши атыш келер бекен. Атпай эмне болуптур? Мээрейттан машанып басып калат. Сенин жаның оорумак беле. Адамгерчиликтен кеткен, уру кескинин жаны ооруйт. Буларга бул да аздык кылат. Дилделерди колдоруна салып берген күндө да тирүү калтырышпайт. Демек атат да ээн тоо арасындагы быткыл сыткылдардын бирине тыгып таштайт. Ит кушка жем болушуп, ит өлүмү менен өлүшөт. Итке иттей өлүм. Дилде өзүндө калып, эсен соо кайтып кетет буюрса. Аюусуз жеген токмогу эске түшүп, тили кирип кетип жаткан, ыргыта тебилген маңдайкы тиши ызага бууп, көздөгөн жерине эртерээк жетсем десе, эки көзү төрт болуп баратты. Көкжарга шаардан соода сатык иштери менен келгендер өтө көп экен. Өз алдынча мамлекет болгондон бери өзгөрүүлөр көп болду. Базар мамилесинин принциптерин толук түшүнбөгөн тоолуктар билген намаздарын окуп, ар ким каалагандай тиричилигин өткөрүп жатат. Албетте, акырындык менен башаламан турмуш бир системага түшөр үчүн, бирок ошого чейин жашоо оорлоп баратат. Айылдын дүкөнүнө кара кулпу салынганына көп болгон. Ошондуктан эки күндө бир каттаган автобус менен коммерсанттардын бири чай, бири спирт, дагы бири кийим-кече, самын сумун алып келишет. Жакынкы күндөрдөн бери
Автобус менен ушул айылдын тургундарынан башка жан адам келбептир. Кээде карагай же жүнпүн алабыз деп келип калган коммерсанттар боло калчу. Алардан да дайын жок. Бир гана суурдун, уйдун, койдун терилерин сатып алып жүргөн Толик деген сырттан келген жигит бар. Бирок ал 1-2 айдан бери бул жерде мурда колхоздун башкармасы болуп, көп жыл иштеген пенсионер Исраил деген кишинин үйүндө анын чоң уулу Кайбылда менен жашап жүрөт. Коңшу колоңдор менен маектешип көрүп, тиги мейманды дайыма сигарет чегерин билди. Эң негизгиси анын кандай маркадагысын чегерин аныктап, оң келсе манжаларынын изи бар бир буюмун алып кетиши керек. Исраил аксакал адатынча эшиктеги арык бойлой катар тигилген талдардын арасында көлөкөлөп отуруптур. Канткен менен аргыл кесиптеги адамдар менен аңгемелешип жүрүп, көзү каныккан, өкмөттүк иштерге жоопкерчилик менен мамиле кылган эски коммунист эмеспи? Иштин чоо жайын кунт коюп укту да: "Кош Макен мырза, менден эмне жардам керек?" деди ынтызарлана. "Толик аяшуулуңуздан бир аз шектенип турам аба. Азыр үйдөбү?" Макен мейман жигит менен Кайбылданын үйдө жок экенин билип туруп, атайын келсе да сурап койду. "Экөөнүн сары жазга кеткенине 1-2 күн болуп калды. Келиши элек." "Кош Макен мырза, шектенемдечи. Мен да ал баланы жакшы билбейт экенмин. Кайбылда досумду ээрчитип жүрөт." "Чын аты Толик бекен аба?" "Ошондойго чамасы. Азыр бүт эле баары Коля, Боря, Саня болуп алышпадыбы?" "Исраил аба, уруксат берсеңиз жашаган бөлмөсүн бир сыйра карап көрөйүнбү?" "Жок кокуй. Буюм сумкаларынын оодарылганын билсе уят болобуз. Анан калса санкция, чоңдордун уруксатысыз опуз жасаганың туура болбой калат. Бүгүн эртеңден өздөрү келет. Сүйлөшүп, документтерин текшерип көр. Мен да ал баланын ким экенине көп деле кызыккан эмес экенмин." "Кап, туура айтасыз, бирок менин шектенгеним жалгыз ушул жигит болуп жатпайбы? Эмне үчүн атын жашырат? Кыргызда Толик деген ат болгон эмес. Мүмкүн Турдугулдур, мүмкүн Токтосундур. Кыргызстандын башка жеринен оор кылмыш жасап качып, издөөдө жүргөн кылмышкердир. Документтер болсо көрөйүн да ким экенин, кайдан экенин такташтырайын. Сизге да тынч болот. Эгештин дилделерин алган болсо мүмкүн." "Эгештин дилделери болмок беле. Ата бабасынан бери кем багал өткөн. Анын дилде таптı дегени болбогон сөз, ушак. Калып сүйлөгөн немеле, мүмкүн апыртып, мактанып койгондур. Өзүнө өзү асып койгон үчүн. Мас болгондо оюна келген жасап калчу." "Андай эмес аба. Ал киши колду болуп жатпайбы? Далилиң барбы?" Ормойо сынай карап калган эски коммунистке чунак кулактын киши колду болгонун далилдеген нерселер жөнүндө толук айтып берди. Анткени кандай гана болбосун, Исраил аксакалды ынандырып ишенимине кирбесе, Толиктин бөлмөсүн аңтараганга уруксат бербей коюшу мүмкүн. Ойлонуп калды Исраил аксакал. "Да, демек Толиктен шектенип жатам дечи. Жакшы бала сыяктанды эле. Ашыкча ичпейт, токто. Ким билет, мал аласы тышында, адам аласы ичинде деп коюшат эмеспи? Аба, Эргештин трагедиясы кайра кайталанбайт деп ойлойсузбу? Ар кандай кокустуктарды күтүүгө болот. Болтурбас үчүн алдын алыш керек. Үйүңүздө ким жашаганын сиз, айылыбызда кандай адам жүргөнүн мен билбесем кандай болот? Жооп берчи учур келип калсачы?" Исраил аксакал оор көз айнегин оңдоп койду да, буурул сакал муртун сылап биртке отурду. Чамасы бир чечимге келди көрүнөт. Жүрү", деди ордунан туруп. "Бирок Макен мырза, бөлмөнү менин көзүмчө тинтип көр." Шаарда жашап жүрүп, баш кошкондон бери оту жакшы күйүшпөгөн аялы менен ажырашып, эки баласын кошо таштап, көк жарга баса берген Кайбылда досу Толик экөө кухняга улай салынган эки бөлмөлүү времянкада жашап жатыптыр. Бир кезде бир өрөөндөгү 3-4 айылдын эрин бийлеп, 20 жылга жакын сый урмат күтүп жүргөн Исраилдин баласы тууралуу айын кептин тараганын, тарамак турсун андай чуулуу тагдырдын аңызы бара-бара басаңдап баратканын билет. Улуу эрке баласы Кайбылда банктан кредит алып, аны төлөп бере албай калганда, атасы күркүрөп турганда шаардан сатып берген үйүн, ал жетпегенде мал салын сатып араң кутулган. Исраилдин уулдары атасын тартпай, начар чыгып калышты деген нааразычылыкты да кулагы чалып жүргөн. Андан сырткары Кайбылда айылга келгене сомодой жигиттердин көпчүлүгү айланасында музоо кезинде сүзүп койгондуктанбы, же анча-мынча акча кармап, аракка жакын жүргөндүгүнөнбү айтор, кадыр баркы дурус эле. Болду болбоду дилделердин бар экени, аны ким тапканы белгилүү болсо, анда бул сөз эң биринчилерден болуп, Кайбылдага жетпей койбойт. Времянканы Исраил аксакалдын кичүү келини ачты. Запас ачкыч ушул келинге ишенип берилиптир. Бөлмөлөр ирэттүү, таза, төркүсүндө 2 керебет турат. Эски. "Оң жактагысы Толик акеники", деди уялчаак келин ачкычты столго коюп жатып. Макен шмалана киришти ишке. Эски керебет үстүндөгү төшөнчөлөрдүн арасынан эч нерсе таппады. Жеңил кол чемоданда эркектин иш кийимдери жүрөт. Ал эми кара дипломат цифра менен бекитилгендиктен ача алган жок. Көтөрүп туруп салмактап көрсө, ичинде оор бир нерселер бар. Документтер болуш керек. Мүмкүн чунак кулактын алтын тыйындары салынган болуп жүрбөсүн.
чайкап көрдү. Кара дипломаттын ичиндеги буюмдар өтө шыкалып салынгандыктан эч кандай үн чыккан жок. Стол үстүндөгү гүл шүрүчкө көз салды. Ичи таптаза турат. Бүттүбү Макен мырза? Болду аба, рахмат сизге. Мени кооптондуруп койдуң. Башка шектенгендериң жокпу? Тиги Шабдандын балдары да зөөкүрүрөөк чыгып, ушундай иштерге жакын болуп баратат деп угуп калам. Ошолорду да бир сыйра текшерип көрбөйсүңбү? Сүйлөшүп көрдүм. Шабдан акенин балдарына биринчи баргамын. Ошол окуя болгон күндөн бир жума мурун Ошко кеткен экен. Ошо бойдон кайтыша элек. Эми Макен мырза, ишиңер ушундай болгон соң биз эмне кылат элек? Колдон келген жардамыбызды аябайбыз. Үйдөн чыгып баратып, дубалдын бурчунда турган таштандыларды салган челек көзүнө урунду. Ичиндеги ыпыр-сыпырдын арасында президент сигаретинин бошогон кутусу жатыптыр. Аба, тиги кутучаны алайынбы? Сигарет бекен? Ооба, президент экен. Ал. Тиги менин жаманымда президент чегип жүргөн сейт эле.